Assalamu алейкум урматтуу достор, сиздер менен мен Өмүрбек Нординов жана сиз менин KG Top 5 YouTube каналымдасыңар. Бул видеонун обложкасынан байкаганыңыздардай эле Атаман кинотасмасынын өчүп кеткени тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ооба, мен бир жумадай болуп калды Атаман кинотасмасын YouTube каналыма жүктөдүм эле. Бирок тилекке каршы тасманы кайрадан өчүрүүгө туура келди. Эмнеге өчүрдүм? Кино гана көргөнгө жетишпей калдым. Ушунча күтүп анан кийин көрбөй калабызбы деген билдирүүлөр комментарийге да калып атат жана Instagramдан директке дагы ушундай билдирүүлөр келүүдө. Мына ушул суроолорго мен бүгүн жооп бермекчимин. Тилекке каршы жакын арада тасманы кайрадан YouTube'га чыгара албайм. Кечирип коюңуздар. Бирок ошентсе дагы канал токтоп калбайт. Андыктан отписка кылып качып кеткенге шашпаңыздар. Алдыда менден сиздерге көптөгөн сонун чыгарылыштар күтүүдө. Алардын арасында кинолордун катасын дагы издейбиз. Бир образга камалып калган актерлор тууралуу сөз кылмакчыбыз. Дүйнөгө белгилүү атагы чыккан актерлордун жашоо турмушу тууралуу сөз кылмакчыбыз. Съемка учурунда каза болгон актерлор жана уурдалган идеялар тууралуу иши кылып, алдыда көптөгөн контент бар. Андыктан каналга катталып, комментарийге өзүңүздүн оюңуздарды жана келечекте кандай видеолорду чыгарсам, бул тууралуу дагы өзүңүздүн сунушуңузду жазып кетсеңиз болот. Анда эмесе чайыңыздарды даярдаңыздар дагы. Анда эмесе биз баштадык. Атаман кинотасмабыз YouTube'га чыккандан бери аздыр көптүр 80 000 киши көрүп коюптур жана ошондой эле көптөгөн комментарийлер түштү. Ишенсеңер ишенгиле, ишенбесеңер койгула. Бирок мен ар бир комментарийди окуп чыктым. Көптөгөн комментарий бири-бирине аябай окшош экен жана көзгө урунган эле комментарий бул акыркы сабак сериалына аябай окшошуп калыптыр. Ошол жактан алсаңар керек деген дагы ой пикирлер түштү. Мына ушул суроого дагы мен жооп берип кетейин. Руслан Акун акыркы сабак сериалын 21-жылы эле Нарын жергесинде тартып келди. Ал эми Атаман кинотасмабыз болсо карантин башталганга чейин эле коронавирус жер жүзүнө тарай электе эле 2018-2019 жылдары тартылып чыккан. Андыктан бул жакта мен белгилүү режиссерубуз урматтуу Руслан Акундан эч кандай идеясын урдап, ошого окшоштуруп тарткан жерим жок. Бул жактан бир аз жаңылыштык кетиресиздер. Эми жашоодо ушундай экен, чыгармачылыкта тасмалар бири-бирине окшошуп кетет экен. Кийинки суроо боюнча сөз кыла турган болсом, көптөгөн комментарийлерде азаматсыңар, ийгилик силерге, кино мыкты болуптур, кыргыз киносу өнүгө берсин деген дагы колдоолор аябай түшүп атат. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдирмекчимин. Ушинтип колдоп турсаңар эле биз дагы болсо мыкты тасмаларды жаратууга аракет кыла бермекчибиз. Жана ошондой эле кино начар эле болуп калыптыр, кино мага жаккан жок, уят болуп ушундай тасма тартпай эле койбойсуңарбы, мен 10/3, 10/2 деген балл бермекчимин, актерлор начар ойноп коюптур деген дагы ой пикирлер түшүүдө. Албетте жер жүзүндө канча адам болсо ошончо ой пикир болот демекчи, ар бир адам өзүнүн ой пикирин комментарийге калтырууга акысы бар. Андыктан сиз дагы өзүңүздүн оюңузду комментарийге калтырып коюңуздар. Ушундай обратный связь бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык сиздерге дагы. Бул жерден мен дагы айта кетчү нерсе, акыркы сабакка жетпей калыптыр. Акыркы сабак мындан бир топ эле өйдө турат деген дагы комментарийлер бар. Мына ушул тууралуу дагы айта кетейин. Мен бул тасманы тартып атканда, бул биринчи тасмам, режиссерлук дебюттук ишим жана мен режиссерлукка окуган эмесмин. Мен актерлук кесипке окугам. Сценарийим болсо 2015-2016 жылдары жазган элем. Жана бул жакта дагы каражат жагынан дагы көптөгөн маселелер жаралды кино тартуу учурунда. Тактап айтканда, кино тартып атканда берилген каражат аягына чейин берилбей калды. Андыктан биз орто жолдон сценарийди дагы өзгөртүүгө туура келди. Мына азыр Атаман тасмасынын сценарийи жөнүндө кандай болуш керек эле деген суроого дагы бир аз өзүм жооп берип кетейин. Эгерде тасманы көрө электер болсо, бул жакта спойлер болмокчу. Ал эми тасманы көргөндөр көрүңүздөр, тасманы көрө электер өчүрүп койсоңуздар деле болот. Эгер спойлерден коркпойм десеңиздер, анда көрө берсеңиздер деле болот.
Эң башкы идеясы башкы каарман болсун Расулбековдун каарманы Талгат аттуу мектептин атаманы бардыгына налог салып, ал акчаны болсо өзүнүн жакшы көргөн BMW үлгүсүндөгү машинасын оңдоп түзөөгө жумшаш керек эле. Жана анын сүйгөнү чет эл жакта больницада акча жетишпей калгандыктан каза болгондон кийин больницадан чыгып келип, оңдоп түзөлгөн сонун мыкты машинасын жини менен айдап барып, талак алып барып туруп, кубалда менен болушунча жанчыш керек эле машинасын. Жана ошондой эле Назбике Айдарова аткарган Талгаттын сүйгөнү Азиза экөөнүн ортосундагы сүйүүнү дагы биз Кыргызстандын коо жерлеринен, Бишкектин жана талааларда мыкты жерлерде тарталы деген оюбуз бар эле, бирок ага дагы тилекке каршы каражат жетпей калды. Аталган каражаттын башында мынча каражат кетет дегенибиздин 70% берилип калды. Ошондон улам тасманын 70% тартылгандан кийин бир түндүн ичинде тасманын аягын кайрадан жазып чыгууга туура келди. Мындайча айтканда, биз тасма тартуу учурунда дагы сценарийди түп тамыры менен өзгөрттүк. Ошондон улам Талгат налогдон алган акчасын өзүнүн машинасына жумшабай, ал деген өзүнөн дагы өйдө турган адамдарга берүүгө туура келди деген нерсеге такап койгонбуз. Ал эми каражат жетиштүү болгондо биз ошол BMW үлгүсүндөгү машинасын эң мыкты кылып, прокачка кылып, сонун кылып, краскалап, түздөп, оңоп, анан тасманын аягында ошону тантыгын калтырбай жанчымакпыз дагы. Талгат өзү барып эч кимди өлтүрбөстөн мектептеги дедовщинаны токтотуш керек эле. Мына ошондо атаман тасмасы мен каалагандай болмок. Чынын айтканда, өзүм тарткан тасма дагы өзүмө анча жага бербейт. Мына бул жагына дагы, бул суроого дагы жооп берип кеттим. Ал эми атаман тасмасын өзүм дагы шашпай обзор кылып чыгайын деген, бирок тасманы жапкандан кийин обзор кылуунун дагы кажети барбы жокпу деген суроо менде пайда болду. Менин оюм боюнча мунун кереги деле жок болуш керек. Эми кийинки суроого жооп берсем, бул видеонун обложкасынан көргөнүздөрдөй эле кино кана эмнеге өчүрүп салдың? Тасма жаралуунун алдында тасманын продюсери Арсен Жамгырчиев деген урматтуу байке мага каражат бөлүп берем деген. Ал эми мен болсо өзүмдүн тарабыман тасманын бардык правасын Арсен байкеге берет элем. Мындайча айтканда, тасма мен тартсам дагы, сценарий мен жазсам дагы, баары бир тасма мага караштуу эмес. Продюсери Арсен байкеге караштуу. Жана тасманы качан чыгарат, каяка чыгарат, тасма менен эмне кылат, кимге сатат, ал деген Арсен байкенин иши. Мен ал жака киришүүгө юридикалык жактан эч кандай акым жок. Бирок ошого карабастан эле акыркы сабак чыгып кетти, бул тема эскирип баратат окшойт деп өз билди кылып чыгарып салгам. Андан кийин эле мага Арсен байкеден чалуу түштү. Бул эмне кылганың, иним, мен сени толук колдоп атсам, сен кайра тескери жака кетип атасың, бул кылганың туура эмес, срочно өчүр деди. Мен дагы каршы калган жокмун, анткени Арсен байкенин айтканы дагы туура. Ал деген көптөгөн каражаттагы акчага дагы күйүп калды. Эми бирөөгө аз, бирөөгө көп. Тактап айтканда, ачыгын эле айтайын, тасма өзү 10-12 миң долларга тартылган. Ал эми Арсен байке болсо продюсер катары 10-12 миң доллар бериш керек эле, бирок тилекке каршы 7 миң гана доллар берди. Ал эми калганы болсо мен дагы эле мойнумда карыздар бар, ошонун үстүндө мен иштөөдөмүн. Мына ошентип Арсен байке айткандан кийин мен өзүмдүн YouTube каналыман атаман тасмасын өчүрүүгө туура келди. Жана Арсен байке чыгарабы, чыгарбайбы, аны мен билбейм. Ал жагына мен киришпей эле коеюн деп Арсен байкеге өзүмдүн эркекче сөзүмдү бердим. Андыктан урматтуу менин подписчиктерим, кечирип коюңуздар. Ушундай болуп кеткенине. Эми буюрса Арсен байке өзү чыгарат деген ойдомун. Мен дагы сиздердей эле чыдамсыздык менен күтүүдөмүн.
Эми дагы бир нерсе айта кетейин. Комментарийлердин арасында, тасманын астындагы комментарийлердин арасында жана бул эле тасма эмес, негизи эле көптөгөн видеолордун комментарийлердин астында сөгүнүп, сагынып жазгандагы подписчиктер болуп атат. Мен болсо биздин каналды, менин каналымды мындай үй бүлөлүк канал кылайын деген үмүтүм бар. Муну кичинекей балдардан кары картаңдарга чейин көрсүн деген оюм бар. Андыктан эгерде бирөөнү сыйлабасаңыз дагы өзүңүздү сыйлап, ушундай сөгүнгөн жаман жуман сөздөрдөн алыс болуңуздар. Өзүңүздүн оюңуздарды адабияттык тилде дагы жеткирсеңиздер болот. Адабият тилде болбосо дагы, жалпак тил менен болсо дагы, эң башкысы орусча жазасыздарбы, англисчеби, кыргызчабы, эч кандай мааниси жок. Эң башкысы сөгүнбөй, сагынбай жазыңыздар. Мына ушундай тарбияга мен подписчиктеримди чакырып кетмекчимин. Мына урматтуу достор, бул кыскача менин кайрылуум болду. Атаман тасмасын эмнеге чыгарып өчүрүп салдың деген суроого кыскача менин жообум болду. Сиздердин комментарийлериңиздерге, бөлүшүп жатканыңыздарга, лайк басып, каналга катталып жатканыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Эгерде сиздерге ушундай формат түзмө-түз баарлашуу эгер жакса, анда сөзсүз түрдө комментарийге жазып коюңуздар. Мындай видеолорду мен көбүрөөк кылып, көптөгөн комментарийлерди чогултуп, түзмө-түз жооп берип турууга аракет кылмакчымын. Ал эми эгерде жеке мага түзмө-түз сурооң бар эле, кайрылуум бар эле, же кандайдыр бир сунушум бар эле дей турган болсоңуздар, азыр мына бул жерге менин Instagram баракчам чыгат. Ошол жака катталып, мага түз эле директке жазсаңыздар, мен сөзсүз түрдө жооп бермекчимин. Жана жөн эле салам кандайсың деп жаза бербей, эң башкы сөзү мен KG Top 5 YouTube каналынан жазып атам деп туруп жазсаңыздар, мен сөзсүз түрдө жооп берем. Бардыңыздарга чоң рахмат. Ушунча убактыңыздарды аябай видеону аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн. Жана жогоруда айтып өткөндөй эле, мындай формат жагып атабы, жакпай атабы комментарийге жазып коюңуздар. KG Top 5 YouTube каналына катталыңыздар, анткени алдыда көптөгөн мыкты контент даярдалып жатат. Мен жалгыз иштешимин буга чейин. Ал эми азыр болсо, өзүмдүн досторумду дагы тартып, мындай команда түзүлүп атат. Команда түзүлгөндөн кийин, демек, иш дагы жакшы кетет. Демек, качество дагы жогоруламакчы. Барыңыздарга чоң рахмат. Сиздер менен мен Өмүрбек Нурдинов болдум. Көрүшкөнчө.